Абдукадыр Хусановдун качан жана кайсыл оюндарда дебют кылышы мүмкүн? Ошондой эле испаниялык Барселона Атлетико Мадридтерден керемет бир камбек. Ал эми Криштиану Роналдо өзүнүн рекорддорун жаңылап жаткан чагы. Ошондой эле жаштар курамабыздан керемет бир оюндары тууралуу кыскача жаңылыктар топтому менен Гүлжогуу назарыңыздарда. Эгер сиздер даяр болгон болсоңуз, мен баштадым. Ассаламу алейкум урматтуу футбол күйөрмандары. Мен кече түнү болуп өткөн Чемпиондор Лигасынын сөз менен жеткирип бере алгыс 7-тур алкагындагы оюндарын айтып берейин. Алгач кече күндүн борбордук беттештеринен бири болмуш Барселона Бенфика беттеши. Бул беттеште чуу дегенде эле 2-мүнөттө үй ээлеринен гол менен башталды. Коргоочулар алдыга чыккан. Коргонууда кече айткандай эле картошка пияз эгип аткан Раухо күндө Балде эч нерсе кыла алган жок. Анткени Балде дагы алдыга чыгып жетише албай жаткан чагы болчу. Бирок ошол алдыга чыкканы Барселонага 12-мүнөттө пайда алып келди. Тактап айтканда, Балде каршы чабуулга чыгып, атаандаштар дарбазасында коргоочуларга фол иштетүүгө мажбур кылып, Левандовскиге мүмкүндүк берди. Аны поляк голго айландырып эсеп санын теңеди. Бирок кайра эле арадан 10 мүнөт өтүп, оюндагы эң чоң бурулуш нуктасы пайда болду. Тактап айтканда, Барселона дарбазасы Щенсни өз дарбазасынан таштап коргоочуларга жардам берем деп жатып, дарбазасына гол өткөзүп алды. Бул абалды кантип баяндап беришимди да билбей отурам. Бол таптым достор. Щенсни каш коем деп көз чыгарып алды. Кыскасы, Бенфика оюнчусу Павлидис дубль жасады. Оюндугун такыр колуна алып алган Португалия клубу арты-артынан чабуул кылып 28-мүнөттө Щенсни жана башка калыстын катасынын жардамы менен пенальти коюлуп, аны голго айландырды. Натыйжада Павлидис Винисиустун кийинки Барселона дарбазасына хет-трик кылган алгачкы оюнчуга айланды. Бул жерде жеке пикирим боюнча пенальти берилбеш керек эле. Анткени биринчиден Щенсни оюнчуга тийген жок. Анан да аркасында 3 коргоочу бар эле. Алардан топ өтүп кетиши кыйын болчу. Макул, мунусун талашпайм. Бирок ушул пенальтиге келгенге чейин Барса коргоочулары эмне кылды? Кайда ойноду? Кимди жапты? Кыскасы, Барселона биринчи бөлүмдө коргоочулар менен огороддо помидор айдап жүргөн сыңарында эле оюн көргөздү. Экинчи бөлүм. Оюнду такыр эле башкарып алган Бенфика өзүн аз да болсо таштап койду. Натыйжада 64-мүнөттө дарбаачынын тепкен тобу Рафиня тарабынан голго айланды. Бул гол Бенфикадан Барселонага белек катары тартууланды. Оюн ушул жерден кызый түштү. Эми гана эсеп санын чабуулчу кыскарткан болсо, Барселона коргоочусу Раухо Магуайр кейпин кийдип айтоор бир өзүнүн автогол киргизип алды. Эсеп сандары 4-2 көрүнүшүнө алып келди. Арадан 10 мүнөт өтүп, Ламин Ямалды жыгытып пенальти коюлду. Бирок бул жагдай пенальтиге тартпайт эле. Мунусуна да макул дейли. Эсеп саны кайра кыскарды 4-3. Кайра эле 10 мүнөттөн соң тагыраагы 86-мүнөттө Гарсия эсеп башын теңеп, Барселонага үмүт отун жандырып берди. 4-4. Оюн бүтөрүнө саналуу секундалар калганда Бенфика болгон күчү менен чабуулга барышты. Жана пенальти иштей алышкан эле. Бирок аны башка калыс жокко чыгарып, каршы чабуулга Барселонанын оюнчуларын коюп жиберди. Ал жакта арстандай эле атырылып жүргөн Рафиня өз жалгыз иштерин баарын бүтүрдү. Бул жерде Бенфика оюнчусуна каршы эреже бузулган эле. Аны башка калыс көз жоосуна албадыбы, дагы бир чоң ката кетирип алды ошону менен. Эгерде мына ушул сүрөттөгү пенальти болбосо, анда Ламин Ямалды жыгытканы дагы пенальтиге тартпачы керек болчу. Кыскасы, башка калыс Барсага тартып жибердиби билбедим, бирок эң чоң каталарды ишке ашырды. Эми ушунда Чемпиондор Лигасындагы чоң оюндарга түшөбү, жокпу, башка калыс милдетин аткарабы, аны билбедим. Натыйжада эсеп сандары 4-5, Барселона көптөн бери эңсеген камбекке эришти. Дагы да 5 гол. Бенфикадан буга чейинки 3-үн акыр эптеп-септеп болсо дагы алып алышты. Эсеп сандары 4-5. 4-5 эмне экенин билесизби? Албетте, бул кече эле Манчестер Ситиге кошулган Абдукадыр Хусановдун номери. Ал тууралуу жаңылыктарды токтотоюн, айтпайын дейм, бирок оюндар жыйынтыгы ушуга алып барып жатса эмне кылайын? Хусанов тууралуу баштап калдык, эми ал тууралуу жаңылыктарды да айтып өтөлү. Хусанов кече күнү Манчестер Сити менен алгачкы жолку окуу машыгуу жыйындарына катышты. Көргөнүңүздөрдөй эле Фоден бул жерде Хусановдун очкосун текшерип койду. Мейли, буга да күлүп койду. Бирок Фоден Абдукадырдын поезддей тездик менен уруучу даласынан даамын татып көрөйт да байкуш балакай. Ал эми Хусанов ПСЖга каршы оюнга түшпөйт. Бирок Премьер Лиганын алкагындагы Арсенал же Челсиге каршы оюна түшүп калат деп ишенебиз. Эми кайра эле Чемпиондор Лигасынын сапарыбызды улантайлы достор. Кезектеги беттеш Ливерпуль Лил ортосунда. Бул беттеште фаворит белгилүү болчу. Ошого дароо эле алгачкы гол каршы чабуу менен Мухаммед Салахтын аткаруусунда ишке ашты. Эсеп 1-0.
34-мүнөттө каршы чабуул өткөрүп жибергенде Лил коргоочулары аң-таң болуп калышты. Дал ошондой каршы чабуул дагы баштаганда Аиса Манди аны кызыл аяп кагазы менен болсо дагы токтотуп калды. Бир оюнчуга аз болгонуна карабай, Реалды утуп алган Лил командасы чабуулду уланта берди. Натыйжада 62-мүнөттө бомбардир болуп келе жаткан Джонатан Дэвид эсеп санын теңеди. 1-1. Бул нерсеге Арн Слот шакирттери көнгөн жок, макул болгон жок. Арадан 5 мүнөт өтүп, Элиоттун алыстан уткан соккусун рикошет менен болсо дагы Лил дарбасынан орун алып, Ливерпулга керектүү 3 упайды тартуу кылды. Натыйжада Ливерпул турнирлик жадыбалда 1-орунда жана плей-оффка автоматтык түрдө жолдомо ээси аталды. Ал эми Лил болсо стык оюндар менен гана плей-оффко өтүшү мүмкүн. Кечеги күндүн дагы бир камбек беттеши Атлетико Мадрид Байер Леверкузен ортосунда болду. Оюндун башында эле матрастар коргонууда болушуп, атааңдашты үйрөнүп, бир гана каршы чабуул менен ойноп жаткан. Бирок оюндун 23-мүнөтүндө Атлетико оюнчусу Пабло Барриос кызыл алганда айла жоктон автобус коюуга мажбур болушту. Ал да болсо биринчи таймдын 45 мүнөтүнө чейин болду. 45+1-мүнөтүндө гол өткөзүп алышты. Коноктор биринчи бөлүмдө жакшы маанайда чыгып кетишти, бирок каршы чабуулда жакшы ойноп жаткан Атлетико Мадрид 52-мүнөттө Гризмандын өтө мыкты бир шедевр пасы менен Хулиан Алварес эсеп башын теңеди. Бул жерде голго эмес, берилген пас шедевр экенин дагы бир жолу эскертип кетели достор. Үмүт отуна үмүт кошкон жагдай 72-мүнөттө болду. Анда Байер Леверкузен оюнчусу, ошол гол автору кызыл менен жазаланып майдан таштап кетти. Натыйжада чабуул артынан чабуул кылган матрасчылар өз максатына 90-мүнөттө жетти. Анда да дал ошол Хулиан Алварес жардамга келип, дубль кылып Атлетико Мадридке 3 упайды тартуу кылды. Бул 3 упай матрастарды плей-оффка алып чыгуу үчүн жетет. Ал эми Байер Леверкузен мүнөтүнөн мурда плей-оффка чыгам десе, 8-тур калгандагы оюндарда Спарта Праганы утушу керек болуп калды. Анан дагы достор башка оюндар натыйжасын айтып кетели. Слован үйүндө Штутгартка 1 эсебинде утулуп калса, ПСВ конокто Црвена Звезда жылдыздарды утуп алды. Ал эми Ювентус Брюгге менен тең чыкса, Боруссия Дортмунд 1 мүнөттө 2 гол өткөрүп алып, Болонияга жеңилип калды. 2-1. Ал эми Аталанта адатынча Штурм Грацты апалатып 5-0 эсебинде жеңсе, Астон Вилла конокто Монакого Гичи 1-0 эсебинде жеңилип калды. Эми башка оюндар тууралуу. Саудия Про лигасынын кезектеги турунда Аль-Наср Аль-Халид Сейхатка конокко барып 1-3 эсебинде жеңип алды. Анда Криштиано Роналдо дубль жаратууга жетишти. Учурда Роналдонун карьерасындагы 918-голу бар. Португалиялык жылдыз көздөгөн 1000 голдук чек дагы да жакындап калды. Ага жетүү үчүн Криштиано болгону 82 гол киргизиши керек. Роналдо азыр 39 жашта. Бирок атам теңдүү бул жылдыз азыр мыкты формада жана пенсияга чыгууну ойлонбой эле жүргөн чагы. Криштиано Роналдонун Аль-Наср менен учурдагы эмгек келишими 2025-жылкы сезондун аягына чейин түзүлгөн. Ошондой эле жакында башталуучу Кытайда өтүүчү U20 Азия кубогуна биздин жигиттерибиз дагы мыкты даярданып жаткан чагы. Кече күнү Испаниялык Орехуела Б командасы менен достук жана контролдук беттеш өткөзүп 1-4 эсебинде жеңип алды. Анда Эмир Эрнисов менен Эрскелди Маданов бирден дубль жасап, таблого аттарын жаздырып койду. Эскерте кетсек, U20 жаштарыбыздан кийинки контролдук оюну 27-январда атактуу Барселона академиясы менен болот. Балким биздин оюнчуларыбыз дагы дал ушундай контролдук жана достук беттештерде, ошондой эле алдыда болуучу Азия кубогунда өздөрүнүн мыкты жагын көрсөтө алса, жакынкы жылдарда биздин оюнчуларыбыздан дагы топ 5 чемпионаттарда ойной турган оюнчулардын саны көбөйүшү мүмкүн. Андыктан аракетке берекет, жашырып не керек, жашоо керемет достор. Жашай берели, көрө беребиз.